Biraz geçip kaldınızlar. Olsa nerede turgan hazırlayız. Қаланың аймақтық салық инспекторы ар күні салығын төлөөгөн дал ошол хан сарайлардын эшигин каккылагандан баштайт. Себеби эртемененки убакта үйдүн эсине кезигип калбаса, жумуштарына чыгып кетет. 2 сентябрда транспорт, кыймылсыз мүлк жана жер салыктарын төлөө милдеттемелери аяктаган. Шаарда жашаган турак үйү 180 метр квадраттан жогору 1312 жаран бар. Анын 829-у өз убагында салыктарын төлөсө, 429-у төлөмдөн качып жүрөт. Анын катарында Насирдин Исанов 143 номурунда жашаган Рустам Жамалов аттуу жаран бар. Быйылкы жылкыга мүлк жер салыгын төлөгөн эмес. Мүлк салыгы бир жылына 1080 сом чегерилген. Ал эми жерине техникалык паспортка каралып чыгарылат. Инспектор үйгө барган учурда кичинекей кыз чыгып, андан оосу жок экендигин айтты. Салык төлөбөгөндөр жөнөкөй жарандар эмес, мамлекеттик чоң кызматтарды аркалаган атка минерлерди көп каттала турганын инспектор билдирди. Самастары. Үйдө ким бар? Үйдө эч ким жок. Руслан ака барбы? Жок, үйдө азыр эч ким. Biz o şehirlik sağlık hizmetinden gelgenmiz. Atım Ermek. Sizlerge gereklisini tanışıp olsun. Elderge okşap çekede, akırın yerde yaşayan adamlar emez. Var joğu intelligent, düşünüklü adamlar. Bu biz görgözgönüz bilelemez. Bu şu Karadok'un içinde büt mamleketli hizmetkerler, biznesmenler, büt sağlık emnekeni жақсы түшүнгөн адамдар. Өз убагында колдонуп, өз убагында келип коюшса, мындай нерселер болмогон. Ушул эле Насирдин Исанов көчөсүнүн 167 номурундагы Жаныш Закиров аттуу жаранга катталган турак жайга бир канча жолу билдирүүлөр жеткирилген. Үйүнүн коңгуроосун баскылап, үй ээсин чакырганыбызда жаш өспүрүм балдары чыкты. Инспектор үй ээсин атаганда каза болуп калганын билдирди. Мындай кырдаалда баласына же жакындарынын атына өткөрүлө тургандыгын түшүндүрдү. Biz o şehirlik sağlık hizmetinden gelgenmiz. Atım Ermek. Zakirov Janış düğüne salıptır. Biroq atası ötüp ketse balası bolot, balası olbasa ayalı bolot. Atasından kalgan mülktü alıp kalıp oşular özün iş çarasını жүргүзүш керек да, ыктыярдуу түрдө. Daha bir nerse ayta geçen nerse 1 sentябрдан кийин бул уплатанын биздин төлөө мөөнөтү жылган эмес. Ошол күнү 1 сентябрга чейин маалымат баракчасын бербесе дагы өз ыктыярдуу түрдө келип бизге төлөп кетиш керек эле. Андан соң салык кызматы менен биргеликте каладагы бай көпөстөрдүн аймагы катары белгилүү болгон Төлөйкөн районуна бардык. Түштүк резиденциянын жака белиндеги 6-көчөнүн 28 номурундагы асман тиреген хан сарай Нурсулуу Амат кызына таандык. Турак жайдын ээси 6 жылдан бери мүлк жер салыгынан качып келет. Бир канча жолу эскертүүлөр берилип, соттук процесстер дагы орун алган. Нурсулуу Амат кызына Анар Кечер районунан 10дон ашуун батир дагы катталган. Дарбазасын каккылап, коңгуроосун басканыбыз менен үйдөн бирөө чыгышы күмөн болуп калды. Сырткы корусуна видео байкоо орнотуп, үй ичинде биздин топту аңдып гана отурганы айтпасак дагы белгилүү. Амат кызы Нурсулуу деген бул үйдүн кожойкасы. Бизге ушул акыркы 6 жыл салык Кыргыз Республикасынын салык кодексинин негизинде 58-статьяда срок исполнения давности 6 жыл. 6 жылдан бери бизге маалымат бербеген үчүн ушул үйгө келип турабыз. Эмес бул жерде. Анар микрорайонунда квартиралары бар. Анар микрорайон 15 дом 15В квартирасы абдан көп экен. Дом 15В. Бұл бізде Крестин базасынан алынған акыркы маалымат. Ош шаары боюнча кеминде эле 10 квартирасы бар экен. Мүлк салыгындагы турак үйү 180 квадрат метрден жогору 1312 жарандан 8 миллион 550 миң сом түшүүсү мерчемделген. Учурда анын 5 миллион 300 миңи казынага чогулду. Бул Актилик Кечер районундагы 19-көчөнүн 30 номурунда Арзыбек Мусурманов аттуу жаран жашайт. Салыктарын өз убагында төлөбөгөндүктөн административдик айыппул жана кошумча тоомдар көбөйүп 70 миңге жеткен. Үй ээси өзү чыгып, ноябрь айында төлөөнү убадалады. Өкмөттүн жаңы токтомуна жараша тоомдар алынып, салыктын өзү гана төлөөсүнө жеңилдик берилген. Бул мүмкүнчүлүктү жарандар туура пайдаланып калышы керек. Арзыбек Мусурмановдун дагы тоомдары кыскарып, мүлк салыгы 38 миң гана төлөө бекитилди.
Ал жерде азыр 36 000 сом пенияңыз эле турат. Пения менен көйүп кетти. Сизге азыр барып основнойн төлөп берсеңиз, пенияңызды жоюп берсе сизге абдан жакшы эмес. Өтө жакшы болот эле. Канча болуп турат основной? 35.914 сом. Бул 2017-жыл кошулгандагы эле карыз. 18 менен 19 20 кошулганда дагы көбөйөт. Салык төлөөчү тарабынан таанылган салыктык карыз болгон болсо, салык төлөөчүдө ошол сумма демек кийинки жылдын 21-жылдын 1-июлуна чейин салык төлөөчү төлөй турган болсо 100% жанагы салыктык суммасын жана салыктык суммасына келип чыккан туумдарды, пенияны, салыктык санкцияны жокко чыгарып, ошол негизги эле өзүнүн суммасын төлөп, салыктык жоопкерчиликтен кутулуп алууга мүмкүнчүлүгү бар. Салык төлөөчүлөр үчүн пост терминал, интернет банкинг, банк жана почта төлөмдөрүндө электрондук программалар иштөөдө. Ар бир салык төлөөчүнүн базасы дагы түзүлгөн. Кызмат көрсөтүүдөгү кыйынчылыктарды жеңилдетүү үчүн санариптик бир катар шарт каралган. Өлкөдөгү калктын айырылуу катмарына болгон төлөмдөр дал ушул салыктан чогулат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Азыр турган ушул жерде. Бизди көрүп, эгасы бул жака кетти. Бирөө үйүндө бирөө болуш керек. 2020-жылга бизге биринчи топтогу мүлк салыгы, анан үй жанында коро жай багбанчылыгы боюнча жер салыгын төлөй элек. Чарбачылыкты кошкондо 1080 сом жер салыгын төлөй. Мүлк салыгын бизге технический паспорттун негизинде чыгат дагы. 40 жылына 2000 сомго жакын төлөгөн экен. Быйылкы жылга дагы ошол булар ар бир жаран өзүнүн милдеттүү түрдө бизге алып барып туруп маалымат баракчасын бериш керек. Микрорайону 6-көчөсү 28-үйдө турабыз. Амат кызы Нурсулуу деген бул үйдүн кожойкасы. Бизге ушул акыркы 6 жыл салык Кыргыз Республикасынын салык кодексинин негизинде 58-статьяда срок исковой давности 6 жыл. 6 жылдан бери бизге маалымат бербеген үчүн ушул үйгө келип турабыз. Эмес бул жерде. Районунда квартиралары бар. Анар микрорайон 15, дом 15В-да квартирасы абдан көп экен. Дом 15В. Бул бизде кризистин базасынан алынган акыркы маалымат. Ош шаары боюнча кеминде эле 10 квартирасы бар экен. Аты жөнүн айтып койсо, Амат кызы Нурсулуу. Ошондо жалпы канча акча төлөш керек ошол квартираларды бошкондо? Жалпы акча төлөш үчүн бизге жана айтып өткөндөй, бизге технический паспорттун негизинде гана бир чечимди айта алабыз. Себеби ар участканы шаар 7ге бөлүнөт. Ар участканын ставкалары ар башкада. Саналный коэффициент 0,3-төн 1,2-ге чейин болуп саналат. Ушул эле көчөдө кеминде 10-15 үй жайгашып турат. Айта кетсек, мына үйлөр салык өз убагында төлөнгөн. Мына жерде 8-көчө 27-үй турат. Атын атабай эле койсок, салыктарын өз убагында төлөп атат. Ушул эле резиденциядан биз терип алганыбыз боюнча аттарын айта кетсек, барып отурбай. 44-көчө Каримов Улукбек деген адам төлөй элек. Ошол 44-көчө 4-үй мисалга ала кетсек, 44-көчө 5-үй төлөп атат, 4-үйнү төлөбөйт деген негизинде рейд жүргүзүп жатабыз. Макул, кийинкиге барабыз. Бул үйдүн адресин айтып коеюн, кимдин атында экен? Ошону айтып коеюн, эмнелерди атаандык жалпысынан, Жамалов Урусулан, Исанова 143-көчөнүн үйдүн даректүү үйдүн кандай болуп калат? Хозяйыны. Кожоюну.
Быйылкы жылга 2020 жылга биринчи топтогу мүлк салыгы менен жер салыгын төлөбөдү. Чыгат.